Мен бүгін бірінші JavaScript сабағыбызды баштайбыз. Анан бул программанын же бул контенттин негизги максаты ошол жаңыдан баштап жаткан мекендештерибиз үчүн. Анан бул жерде биз англис жана кыргыз тилинде болот. Колдонулган материалдар булар англис тилиндеги материалдарды колдонобуз, бирок сабак кыргыз тилинде өтүлөт. Анан кээ бир сөздөр кечиресиңер кыргыз тилинде кандай болушун билбегендигим үчүн терминология катары англис тилинде гана колдонуп андан которгонго аракет кылабыз кыргыз тилине. Анда эмесе бүгүн биринчи сабагыбыз болгондугу үчүн негизинен Google Chrome, интернет ушундай нерселер жөнүндө баштайлы. Азыр силер кандай компьютер колдонсоңор деле Apple болсун же Windows болсун, ар кандай компьютер болсо деле негизинен интернетке байланса болду. Интернет болсо жакшы болот. Ошон үчүн могул Google Chrome'ду басабыз, Chrome'ду ачып, анан бул жерден бүгүн ушул жерден практика кылганга аракет кылалы. JavaScript деген бул тил, программалоо тили же болбосо программа жазуу тили деп койсок болот. Дүйнө жүзүндө адамдар бири-бири менен сүйлөшүш үчүн ар кандай тилдерди колдонот. Ошол эле сыяктуу компьютерлерде же электрондук бардык планшеттер болсун, телефондор, телевизор, ар кандай ушундай экран колдонулган же технология программаларын колдонгон бардык технологияда электрондук жабдыктардын бардыгында программалоо тили бар. Ошол аркылуу компьютерди мындай эле коюп койсоң, бул сразу эле өзүнчө иштеп баштабайт. Мун үчүн компьютерге сен түшүндүрүшүң керек, электроникага сен не кылып атканыңды түшүндүрүшүң керек. Мисалы, кнопканы бастыңбы, бул нени кылат? Мунун артында не турат? Код жазылып турат, скрипт деп коет. Ошол жазылган код аркылуу бул кнопканы басканда ушуну кыл деп түшүндүрөт, мисалы. Же болбосо экранда, мисалы, мышканы жылдырганда же болбосо бирдемкени экранда басканда, ушул Chrome'ду мына минимайз кылып кичинерткенди басканда бул түшүнөт да, ушул коду бар артында жазылган. Ушундай эле JavaScript'та бул код жазат. JavaScript'те негизинен эмнеге колдонушат? Эми азыркы учурда ар кандай технологияларда колдонуп келишет, бирок көбүнчө веб-сайттарда, мына бул азыр Google же болбосо google.com, бул жерде мисалы google.com деле ушул JavaScript колдонот. Көбүнчө артында жазылган коддору негизги тили бул JavaScript болуп эсептелет. Ошондуктан JavaScript, анан кайсы тилди башташ керек, эмне тилди үйрөнүш керек? Бул дүйнө жүзүндө ар кандай тилдер болгон сыяктуу эле, мисалы жана башында айтып өтпөдүмбү? Ошондой эле компьютерде дагы ар кандай тилдери бар. Java, JavaScript, Python деп коет, Python, же болбосо Ruby on Rails, C#, Go language, ар кандай Pascal, мурда эскилерден MATLAB дегендер бар, булар эски тилдери. Visual Basic, ар кандай тилдер бар да. Бирок негизинен биз JavaScript боюнча эметебиз, бирок кайсы тилди үйрөнсөң деле айырмасы жок негизинен. JavaScript'ти билсең, башка Java'ны үйрөнүш оңой болот. Java'ны билсең, C#'ты үйрөнүш оңой болот. Бир канча көп тил билсең, башкаларын үйрөнгөн оңой сыяктуу эле компьютердик тилдерде, электроникалык тилдерде деле ошондой бир тилди үйрөнүп алсаң, башкалары оңой болот негизинен. Себеби синтакс гана өзгөрөт башка тилге өткөндө, а негизги максат окшош эле да. Ошон үчүн келгиле биз силер менен JavaScript'тен баштайлы. Анда Google Chrome'ду ачкан болсоңор, достор, бул жерде биз негизинен кодду ар кандай жерде жазсак болот. Кааласаңар ушул эле жерде Google Chrome'дун inspect деген tool бар. Ушул жерде кааласаңар могу inspect дегенди басып, мына мышканын оң жагын бассаңар чыгат мындай экраныңарга. Ошондон inspect дегенди басып туруп, анан бул жерден астында ушундай эме ачылат. Developer tool деп коет муну. Кааласаңар ушуну колдонуп туруп console дегенди бассаңар, ушул жерден console чыгат.
ушул жерден жазып колдонсок болот. Мисалы 2 плюс 2 десек барабар 4. Могул 4'тү мисалы JavaScript чыгарып берди бизге азыр. Бул жерде консолдун эң негизги тили бул JavaScript. Себеби веб-сайттардын бардыгында JavaScript колдонулат. Ошондуктан бул жерге ушуну колдонсок болот. Бул жеке тырмакчанын ичинде плюс жеке тырмакчанын ичинде b жеке тырмакча десек a b экөөнү бириктирип койду. Мисалы ушул жерден жазсак болот кааласаңар. Же болбосо менин советим баарыңарда эме электрондук почтаңар бар деп ишенем. Электрондук имейлиңер, имейл болсо сураныч Replit деген сайтка киргиле. Бул жерден азыр www.checkit.replit.com деп жазып, ушул Replit деген сайтка кирип туруп, ушул жерден мисалы силер менен дагы жакшы практика кылсак болот. Анда эмесе ушул жерден силер менен Replittен баштайлы. Бул жерге өзүңөрдүн электрондук почтаңарды жазып кирсеңер болот. Мен азыр туура эмес жазып койдум. Ушул жерден жазып, анан бул жерге эмеңерди, паролуңарды жазып, анан ушул жактан басып киргенден кийин анан логин деген чыгат бул жакта. Логинди бассаңар, Replitt'ин главный эмесине өзүнүн башкы баракчасына алып келет. Кааласаңар дагы бир жолу Replit'ке киргенге аракет кылалы. Окей, логин дегенди басабыз. Continue with Google деген, же болбосо силерде такыр эле электрондук почтаңар жок болсо анда create new user дегенди басыш керек да. Бул жерде мисалы жаңыдан аккаунт ачуу дегенди түшүндүрөт. Create деген, create жаңыдан ачуу, түзүү, баштоо деген. Бул жерге мисалы өзүңөр эмеңерди жазсаңар болот. Username-иңерди. Мен бул жерге анда баха эле деп жазып туруп, баха JavaScript деп жазайын. Анда your username can only contain alphanumeric characters A to Z, A'дан Z-га чейин, анан 0-дон 9-га чейин тамгаларды жана сандарды гана колдонсо болот экен. Мисалы, могу тире болбойт дейт. Баха JavaScript деп эле колдоном мен анда. Email адреске ошондо өзүңөрдүн имейлиңерди жазсаңар болот. Бул имейлди уже бирөө тандап койгон дейт. Анан паролду жазып туруп, ал жерден create account дегенди бассаңар, силерге электрондук почта келет. Аны ачып туруп, ал жерден подтверждение же болбосо кабыл алып коюшуңар керек болот. Аны кабыл алгандан кийин анан Replit'ке силерди кайрадан жөнөтөт. Мен азырынча Google аккаунтум менен эле киргенге аракет кылайын бул жерге. Болду, кирдик. Башкы баракчасындабыз. Силер менен бүгүн ушул жерден практикабызды баштайлы. Өзүңөр көргөндөй кааласаңар, могу консолду ачып туруп ушул жерден деле жазсак боло берет экен. Мисалы, console checkit log деп туруп, мисалы, салам достор деп туруп, кайрадан бир checkit, анан кашаны жабабыз, анан клавиатурадагы enter же return деп ушул экөөн ушул кнопканы баскандан кийин салам достор деп экранга жазылып чыкты. Мына бул биздин жазган коддун экранда ушинтип чыгышы да. Анан 2 кошу 2 бул 4 деп, же A кошу B бул A B деп чыгаргандай эле ушундай түрдө иштей берсе болот. Анан кааласаңар, мисалы, бул жерде биз көп нерсе жазсак болот экен да. Же болбосо дагы B, же болбосо дагы C, анан shift'ти басып туруп экран клавиатурадагы, анан return же enter'ди
бассаңар астына дагы түшүрүп коет экен. D анан I деп туруп ушинтип жазып кете берсек болот экен. Ошон үчүн бүгүн силер менен бизге эң жакшы практика кылыш үчүн бул Replit деп эсептейм. Replit'тин башкы баракчасына келгениңерде бул жерде мисалы create деген бар. Бул түзүү, анда create'ти басабыз. Бассаңар create a REPL деп чыгат. Бир REPL башта депчи. Анан бул жерге атыны жазсак болот экен. Анан официальный мисалы мен айткандай жанагы программа жазуу тилдери бул жерде ушулардан тандасаңар болот. Python бар экен, C, Java, C++, Ruby, HTML, CSS, JavaScript, Scheme, Go, Rust, Clojure, Haskell, Kotlin, BrainF, ушундай ар кандай түрлөрү көп экен. Биз силер менен бирок көбүнчө бүгүн ушул курсубуздун аягына чейин Node.js дегенди колдонобуз достор. Node.js'ти тандап туруп, бул жерге атыны өзү random ар кандай бир атты өзү берип коет. Бирок кааласаңар бул атын деле өзгөртсөк болот. Биздин биринчи JavaScript'ти кыскартканда достор JS деп коет. Могул жерде өзүңөр көрүп турасыңар. Node checkit JS деп турат. Биздин биринчи JS сабак деп туруп темасын коебуз. Анан бул жерден public тандалат. Ошол. Анан create REPL дегенди басабыз. Түзүү, бассак анан бул жерге не чыгат экен? Ошол биздин код жаза турган платформа. Анан ошонун эле оң жагында эмне деп бул жакка жазып туруп, run дегенди жүргүзүү же иштетүү дегенди бассак, бул жака биз жазган коддун результаты чыгат экен. This is where you write code дейт. Бул жакты көргөзүп турат, Бул жерге силер код жазасыңар дейт. Code describes how programs work. Код программалардын кантип иштешини көргөзөт, түшүндүрөт. The editor helps you write code by coloring certain types and giving you suggestions when you type. Node.js бул smart же болсо акылдуу вебсайт болгон үчүн Replit ушундай жаңыдан үйрөнүп жаткан адамдар үчүн даяр колдоно турган платформа. Бул жерде мисалы console деп жазсаң, уже силерге өзү айтып турат бул жерде by coloring certain types, giving you suggestions when you type. Силерге ар кандай бул жерден өзү эмелерин кеңештерин берет, эмне жазгың келип атат деп. Console дегенди жазып баштаганда эле мисалы мындай чыкты. Буга enter'ди же return деген кнопканы бассак клавиатурадагы, ошону бизге тандап коет экен. Check it десек дагы чыгат. Console менен не кылгыңар келип атат? Clearбы же азыр биз жака келсек, биз үчүн log деген турат. Log'ты бассак, мына console check it log. Анан кашаны ачып туруп, бул жерге салам достор деп жазып, анан бул жерден дагы нелерди кылсак болот экен, үйрөнөлү. Анан бул жерде run кодуңарды жүргүзүү, жазылган силердин бул жака жазган программаны жүргүзүү үчүн run дегенди баскыла дейт. Андан кийин ушул жерден силердин результатыңар чыгат дейт. This is where the results of the code appear when you run it. Ушул жерден кодуңардын результатын көрсөңөр болот. Results can be console output, just text, a website, a game or graphics display depending on the programming language and setup. Анан жакшы жери бул жерде англис тилин дагы кээде ушинтип кошуп кетем. Англис тилин үйрөнсөңөр негизинен дагы жакшы болот. Буга кошумча англис тилин үйрөнгөнгө аракет кылгыла достор, эгер билбесеңер. Себеби программист болуш үчүн англис тилди билсеңер өтө жакшы болот. Компьютердин тили бул англис тили. Бардык программалар англис тилинде жазылган. Ошон үчүн ага дагы кошумча өзүңөр өз убактыңарда окусаңар, англис тилин үйрөнүп алсаңар дагы жакшы болот. Андан кийин file tree, site panes. Here are all the files in this project.
there is usually a starter file, but you can make more files and folders as your project grows. The side pane also contains different features for working on your program дейді. Бұл жақта сілер ошол мынаны бассаңар, мисалы бир файл қошсаңар болот дейді. Мунмен folder, папка, add деген қошу, бир папка қошсаңар болот дейді. Ушуларды түшүндүрөт экен. Анан дагы next'ти бассак, бул жерден invite and collaborate, башкаларды чакырып ошолор менен чогуу иштесеңер болот кодуңарды дейт. Done, бүттү. Анда достор ушул Replit-ти колдонуп, мындан кийин сабактарыбызды өтөбүз. Replit-ти аккаунт ача албай калсаңар же кыйналгандарыңар болсо, коммент жазып койсоңор, буюрса дагы бир жолу Replit жөнүндө же ушул эле контентти кайрадан көрүп, Replit-тен аккаунт ачканга аракет кылгыла. Бир жолу ачып алганыңардан кийин аны өзүңөрдүн ошо данныйларыңарды, маалыматтарыңарды сактап койсоңор бир жерге, же өзүңөр компьютериңерге жакшы колдонсоңор компьютерге сактап койгула. Анан кийин ушул жерден кайра кирип, дайыма ушул жерден практикабызды кылабыз достор. Анда эмесе дагы бир нерсе, бул index.index.checkit.js деп турат. Бул аты жөндөн берилген эмес. Бул JavaScript'теги коддорду жазып, бул жакта экранда көрүш үчүн биз Replit атайы ушундай жасап чыгарылган. Бул JavaScript менен айткандай эле, бул веб-сайттардын тили. Веб-сайт эмес, жана көп нерселерде колдонулат, бирок негизи веб-сайттарда аябай көп колдонулган index.checkit.js деген бул ушул index деген файлды издеп, Node.js бул сервер жагыны жүргүзгөн JavaScript'тин үстүнөн иштелип жазылган тил. Муну сервер менен байлаш үчүн же биздин кодубузду жүргүзүш үчүн index.checkit.js деген файлды издеп таап, ушунун ичинен башталат негизги бардык программаларды жүргүзүү JavaScript'те. Ошон үчүн бул файлдын аты index.checkit.js деп аталат. Анда бул жерге кайрадан жазалы, достор. Бул жерге биринчи эле не деп жазабыз? Console checkit log. Console checkit log деген бул мунун үстүнө келсек деле өзү бизге көргөзөт. Console log дегенде анан дагы бир сабакта жакшы кеңири түшүндүргөнгө аракет кылабыз, бирок console checkit log бул силердин жазган нерсеңерди консолго же болбосо ушул платформанын ичинде результатты көргөзө турган жерге чыгарыш үчүн console checkit log деп жазсак, анан бул жерге мунун ичине чеке тырмакча же кош тырмакчанын ичине мисалы салам достор деп туруп илеп белгисин коюп, анан аягына семиколон деп коет. Муну кош чекит асты үтүрө ушуну койсок болот. Анан run деп бассак, мына биздин жазганыбыз чыкты бул жака. Салам достор. Ал эми дагы көп жазгыңар келсе, console checkit log, ана мунусунда жеке тырмакча колдонобуз. Бул жака мисалы бул биздин биринчи JavaScript деген JS деп кыскартылат. Сабагыбыз деп туруп жазсак, бул жерге биздин жазган кодубуздун результаты жыйынтыгы чыкты. Салам достор, бул биздин биринчи JavaScript сабагыбыз. Анан мунул жагыны кааласаңар кыскартып кичинетип коем десеңер, могу файлды бассаңар жок болуп калат. Бул жакты мисалы мынтип жылдырсаңар боло берет. Үстүнө келип, ортосуна келгениңерде же болбосо экөөнүн бириккен ортосуна келгениңерде мындай эме чыгат экранда. Муну оңго басып туруп же солго жылдырсаңар боло берет. Ошол. Анан могу аягындагы бул семиколон деп коет муну. Муну койсоңор дагы, колбосоңор дагы боло берет. Мисалы, экөөнү өчүрүп туруп деле ран кылсак, жүргүзсөк, кайрадан эле ошол экраныбызга чыгат.
Ошол. Анан бул жерде мисалы биз азыр жөнөкөй эле сөздү жаздык. Кааласак мисалы математиканы деле ушул жерде иштетсек болот. Кошуу. 4кө 2-ни кошсок барабар 6 деп чыгарды мына бул жерге. Анан кааласак көбөйтүү, кемитүү баардыгын колдонсок боло берет экен. 3 көбөйтүлгөн 5 десек 15 деп чыгыш керек. Муну жазсак мына 15 деп чыкты. Анан дагы бир нерсе, мисалы кийинки сабакта биз маалыматтардын, түрдүү маалыматтарды кантип сактайбыз, ошолор жөнүндө өтөбүз. Алар барган сайын сабактарыбыз дагы кызыктуу болуп кете берет достор. Ошол. Эгер кааласаңар бүгүн ушуну менен сабакты бүтүрөбүз, анан ушинтип жазып өзүңөр практикаңарды кылып, кааласаңар мисалы репликте жазгыңар келбесе, репликте ача албай калсаңар дагы ойлонбогула, практикаңарды мисалы дагы бир ачайын бул жака экран, Google Chrome'дон деле жасасак болот. Кааласаңар мисалы Google Chrome'ду ачкандан кийин могу оң жакта 3 чекит чыгат. Ушуну басып, анан More Tools дегенге келсеңер, Developer Tools деген бар экен. Ушуну бассак, астына консоль чыгат экен. Же негизинен Elements деп чыгып калышы мүмкүн. Бирок силер консоль дегенди бул жактан тандасаңар, мына үст жагында Recorder, Sources, кээ бирөөңөрдүкү мисалы могу оң жакта чыгып калышы мүмкүн мондой болуп. Же муну мисалы чоңойтуп кичинертсек болот экен. Мондой чыгып калса ойлонбогула достор. Мисалы Elements дегенди көрсөңөр, мунун жанында могу оң жакты көргөзүп турат. Мына консоль дегенди бассаңар, кайра эле ошол консолго келебиз. Мындай мунун үстүнө келип токтосок чыгат экен, чылдырсак болот экен. Бул жака деле мисалы кодду жаза берсек болот. Console check it log деп туруп, салам достор деп туруп Enter'ди бассак, мына салам достор деп биздин жазганыбыз чыкты. Console check it log 4 кошулган 3 бул 7. Ушуну практика кылалы. Андан кийинки сабакта силер менен көрүшкөнчө, кийинкисинде дагы жакшы кызыктуу бир теманы өтөбүз.